Лондон BBC саламатсыздарбы. Элералық жана спорт жаңылыктары менен таныштырып Гүлнара Кысманбетова. Бу климаттын өзгөрүүсүн алдын алуу үчүн мамлекеттер көмүр кычкыл газын кыскартуу көрсөткүчүн 5 эсеге көтөрүшү зарыл дейт. Ирактын эли көбүрөөк жумуш берүүнү талап кылып, жана коррупцияга бөгөт коюуну талап кылып, өмүрүн тобокелге салып, нааразылык акцияларын өткөрүүдө. Америкалык фермерлер Кытай импорты менен 25 жылга созулган согушту жеңдик деп президент Трампка ыраазы болууда. Улуттар уюму келерки 10 жылда дүйнө жүзү абага бөлүнгөн парник газын ар жыл сайын 7,6% кыскартышы зарыл экенин эскертти. Антпесе климат боюнча Париж келишиминде коюлган максатка жетүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап калышат. Учурда көмүр кычкыл газынын көлөмү жыл сайын көбөйүүдө. Өнүккөн өлкөлөр дароо чара көрүсү керек деп айтылат буунун 1 жылдык билдирүүсүндө. Британиядагы суу ташкын, рекордтук деңгээлдеги ысык аптап, Австралиядагы токой өртү жана Венециядагы ондогон жылдарда бир жолу болчу суу ташкын. Окумуштуулар климаттын өзгөрүүсүнөн улам табигый кырсыктар күчөй берет дешүүдө. Соңку баяндамада глобалдык жылууланууга түрткү болгон зыяндуу газдар кайрадан рекордтук деңгээлге чыкканы айтылууда. Негизги парник газы деп саналган көмүр кычкыл газынын бүркүлүшүн карасак, 19-кылымда өнөр жай төңкөрүшү доорунда көмүр кычкыл газы 1 миллионго 280 молекула деңгээлинде кармалган. 20-кылымда көмүр кычкыл газынын деңгээли бир аз көтөрүлгөн. Андан кийин өнүккөн өлкөлөрдөгү унаалардын, өнөр жайдын жана аба каттамдарынын көбөйүшү менен көмүр кычкыл газынын деңгээли кескин жогорулады. Соңку статистикага ылайык, зыяндуу парник газдары кайрадан рекордтук деңгээлге чыкты. 1 миллионго 407,8 молекулага көтөрүлдү. Көмүр кычкыл газынын деңгээли боюнча кайрадан рекордторду жаңыладык. 2 жыл мурун коркунучтуу деңгээл деп табылган. Чектен кайрадан аштык. Ага карабастан көмүр кычкыл газынын абага бүркүлүшү дагы деле өсүп жатат. Дүйнөлүк коомчулук зыяндуу газдар абага эмне себептен тарап жатканын так билет. Ар бир кадамыбыз саякаттоо, тамак аш, үйдү жылытуу же турак жай куруу сыяктуу аракеттер абага зыяндуу газдарды бөлүп чыгарат. Көйгөйдү чечүүнүн жолдору дагы так. Окумуштуулардын айтымында, парник газдарынын абага бүркүлүшүн 10 жылдын ичинде 5 эсе кыскартсак, глобалдык температуранын жылуулануусу 1,5 градус деңгээлинде кармалат. Эгерде температуранын жылуулануусу мындан жогору болсо, кургакчылык, суу ташкын сыяктуу табигый кырсыктар дагы көбөйөт. Климаттык өзгөрүү жөнүндө сөз кылганда критикалык учур азыр экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Азыр кабыл алынган чечимдер жана глобалдык жылууланууну токтотууга багытталган кадамдарыбыз ондогон жылдар же кылымдар эмес, анын таасири андан дагы узакка созулушу ыктымал. Себеби муз мөңгүлөр ээри берет. Ошондон улам бул биздин алдыбыздагы эң олуттуу көйгөй жана ондогон жылдар бою эң маанилүү маселе бойдон кала берет. Дүйнөнүн алыскы, суук аймактарында муз мөңгүлөр чынында эрип жатат. Кейиштүүсү, дүйнөнүн парник газдарынын абага бүркүлүшүн азайтуу стратегиясы иштеген жок. Тескерисинче, зыяндуу газдар абага мурдагыдан дагы жогорку деңгээлде тарап жатат. Аба ырайынын өзгөрүүсүн алдын алуу боюнча чаралар тууралуу уюлдук телефон аркылуу интернетибизден окуңуз. Дарегибиз bbc.checkit.com/кыргыз. 1 октябрда нааразылык жүрүштөрү башталгандан бери Иракта 300дөн ашык адам набыт болду. Өкмөткө каршы демонстрацияларга 10 миңдеген ирактыктар катышууда. Алар көбүрөөк жумуш орундары менен камсыз кылууну, коомдук кызматтарды жакшыртууну жана коррупцияга бөгөт коюуну талап кылууда. Жүрүштөр Багдадда башталып, өлкөнүн башка шаарларына да жайылган. Баяндамадагы айрым сүрөттөр жанды кетиши мүмкүн. Сафа Ал-Сарай каршылыгын билдирүүгө умтулган эле. Бул тасмада аны сол жакта көрсө болот. Ал инженерликти окуп, башка ирактык жаштардай эле жумуш таба албай кыйналган.
Багдадда өкмөткө каршы нааразылык акциясына катышып, көздөн жаш агызган канистр башына тийип, Сафа каза болду. Анын өлүмүнөн кийин Сафа протесттин жүзүнө айланды. Өлкөнүн булуң бурчунда өтүп жаткан нааразылык акцияларда анын сүрөтүн көрсө болот. Сафа калемин жана өз пикирин колдонуп, саясий коррупция менен күрөшүүгө аракет кылган. Азыр болсо Ирактагы Тахрир аянты анын элесине толуп, Сафа каалаганына жетти окшойт. Демонстранттардын айтымында Сафанын өлүмү жөн жерден болгон жок. Коопсуздук күчтөрү көздөн жаш чыгарган газдын канистрлерин демонстранттардын башына атайын мээлеп жатканы айтылууда. BBC бул рентген сүрөттөрүн ала алды. Анда канистр бир кишинин башына түз атылганын көрүү мүмкүн. Натыйжада бир нече киши каза болду. Канистр бул кишинин көзүнүн үстүнөн мээсине кирип кеткен. Бул өлтүрүүлөрдүн артында ким турганын айтуу кыйын. Бирок адам укуктарын коргоо уюмдары бул аскерий канистрлер экенин айтты. Мындан сырткары эч кимге таанылбаган куралдуу күчтөр коркунуч жаратууда. Бардыгы башламан болуп жатканда кимиси ким экенин айтуу мүмкүн эмес. Маалымат чектелүү, ТВ станциялары жабылып, журналисттер бутага алынды, интернет өчүрүлдү. Ирак бийлиги ашыкча зомбулукка баргандар жоопко тартылаарын убада кылды. Бийлик ошондой эле эл менен диалогко барып, ири реформалар жасалышы керектигин мойнуна алды. Бирок 8 жумага созулган каршылык акциясы өкмөттү кысымга алды. Бийликте тургандар чыныгы реформалардын орун алышын жөн гана кечиктирүү тактикасы менен токтотобуз деп ойлоп жаткан болсо, алар жаңылат. Бул процесстерден кийин жагдай мурдагыдай болбойт. Сафа бул демонстрацияда каза болгон жүздөгөн адамдардын бири. Зомбулук күчөгөнүнө карабай, акциялар күч алууда. Сиз көрүп жаткан BBC жаңылыктар менен тааныштырууну улантабыз. Албанияда кубаттуулугу 6,4 балга жеткен жер титирөө болду. Мындай күчтүү зилзала 10 жылдар бою катталган эмес. Кеминде 13 киши набыт болду. Алардын экөөсү калдастап кетип, терезеден секириптир. 600 адам жаракат алды. Кээ бир имараттар кыйрап, куткаруучулар урандыдан кишилерди сууруп чыгуу аракетин көрүүдө. Грузиянын баш калаасы Тбилисиде жүрүшчүлөр парламенттин сыртында лагерь уюштуруп, өкмөткө каршы нааразылыгын билдирүүдө. Аларды таркатууга толкундоолорго каршы полиция келип 28 кишини камады. Демонстранттар бийликтеги партияга өтө эле көп артыкчылык берет деп, учурдагы шайлоо системасын реформалоо талабын коюуда. Вашингтондогу федералдык сот Ак үйдүн кызматкерлери Конгресс алдында суракка чакырылса болот деген чечимин чыгарды. Бул президент Трампка импичмент жарыялоо иликтөөсүнө таасир этиши ыктымал. Соттун буйругу Конгресс жогорку кызматтагы өкүлдөрдү суракка чакырууга акысы жок деген Трамп администрациясынын жүйөсүнө каршы келет. Кытайлык Alibaba аттуу соода дөш шаасы Гонконгдогу акцияларын сатып, кеминде $11 миллиард тапты. Alibaba ушуну менен акция рыногунда экинчи ири кадамга барды. 5 жыл мурун ал Нью-Йоркто баалуу кагаздарын сатып $25 миллиард жасаган. Компания бул акчаны алыстан башкарылган серверлер секторун кеңейтүүгө жумшап, ички атаандаштыкты жоёрун билдирди. Гонконгдо полиция менен Политех университетинин студенттеринин ортосундагы бир аптага созулган карама каршылыгы соңуна чыгайын деп калды. Бийликтер имараттын ичине кирүүгө даярданып жатканын билдирди. Учурда атайын күчтөр ар бир кабатты сыдырып, активисттерди издөөгө алган. Алар мүмкүн болсо камакка алуудан оолак болууну каалаганын жана жүрүшчүлөргө адилеттүү мамиле жасаларын айтууда. Буга чейин демократиячыл талапкерлер жекшембидеги жергиликтүү шайлоону дээрлик утуп алган. Ал арада Гонконгдун жетекчиси Керри Лам шайлоодон кийин биринчи жолу сөз сүйлөдү. Бизге айтылган ой-пикирлерди олуттуу маани берип карап чыгабыз жана келечекте башкаруудагы ишибизди жакшыртабыз.
Биз социалдык толкундогу түрткү болгон мыйзамды расмий түрдө артка кайтарып алдык. Биздин кийинки кадамыбыз, силер айткандай, эл менен бирге иш алып баруу. Биз коомчулук менен ачык диалогду баштадык. Бирок тилекке каршы, туруксуз жана башаламан абалда бул сыяктуу байланыштарды көбүрөөк жасай алган жокпуз. Бүгүнкү түзүлгөн абал иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзөт деп үмүттөнөм. Кытай менен АКШнын ортосунда соода согушу уланууда. Анын залакасы Американын айыл чарбасына катуу тийди. Көбү кыйналып жатканы менен айрым фермерлер алардын түшүмү атаандаштыкка туруштук берүүдө деп президент Трампты мактоого алышты. Ийгиликтин жытын сарымсак чеснок аңкытты. Менин чоң атам жана өзүм соода согушун токтотууга күрөшүп келебиз. 25 жыл бою мыйзамсыз ташылып келген Кытайдын сарымсагы Американын жээгин катуу жабыркаткан. Биринчи жолу Кытайдан ташылып келген баардык сарымсакка 25% салык салынды. Бул биз үчүн жакшы кабар. Кытай менен Американын ортосундагы соода согушунан сарымсак өстүргөн фермерлер ийгиликке жеттиби? Дүйнөдөгү сарымсактын борбору аталган Гилройдо турам. Менин атым Кен Кристофер. Америкадагы эң ири Кристофер ранч аттуу сарымсак фермасын иштетип келген 3 муундун өкүлүмүн. 1994 жылга чейин Американын Калифорниянын дыйкандары бүтүндөй АКШны сарымсак менен камсыздап келген. Сарымсак өндүргөн 12 ферма бар эле. Азыр болгону 3 калды. Сарымсактын баасы түшүп, көп фермалар жабылды. 1994 жылы Кытайдан келген чеснокко тарифтер коюлган. Бирок ага карабай эле аны алып келе беришкен. Алар кандайдыр бир корпоративдик структуралар аркылуу өлчөмдү көбөйтүшчү. Бирок кармалып калып айып тартышчу. Андан кийин алар башка жаңы схема ойлоп табышчу. Анысы да ачылып калчу. Бул кайталанып турган көрүнүш эле. Айтор, алардын бул схемалары кээде кыйла эле бекем болуп, АКШ бажы кызматы аларды таба албай да калчу. Кытайдан келген товарларга тарифтер көтөрүлөрүн жар салдым. Кытай бизди алдаганын жана биздин жумуштарды тартып алганын токтотмоюнча, биз да токтобойбуз. Кытайдан келген чеснокко коюлган тарифтер бул жылы 25%га өстү. Бул буга чейинки тарифтин үстүнө коюлду. Президент Трамптын кылганы Кытайга катуу тиет. Анткени башка өлкөдөн келчү товарга болгон салык, эгер ошол компания кандайдыр бир эрежени бузса көтөрүлөт. Көп учурда бул жашынмак ойногондой. Ал эми президент Трамп болсо, баардык кытайлык компанияларга тарифтерди көтөрүп койду. Кристофердин фермасы айына 23%га көбүрөөк киреше таба баштады. Өткөн сентябрда тарифтер орнотулгандан бери Кытайдан АКШга чеснок алып келүү кыйын болуп калды. Ошондон бери чесноктун баасы өсүп, америкалык сарымсак өндүргөн дыйкандар пайда тапты. Спорт. Допингке каршы дүйнөлүк агенттиги келерки 4 жылга Россия бардык спорт мелдештерге катышуудан четтетилсин деп сунуш кылды. Буга Россиянын допингке каршы агенттиги козуткуч колдонуу жөнүндө көп учурда айкалышпаган маалыматты бергени себеп болду. Эгер бул сунуш колдоого алынса, анда Россия эмки жылы орун алчу Токиодогу Олимп оюндарына 2020 жылкы футбол боюнча Европа чемпионатына катышпай калат. Бул тууралуу добуш берүү эмки айда өтөт. Англис премьер-лигасында Астон Вилла 3 жолу катары менен утулуп келип, кече күнү 2-0 эсебинде Ньюкаслды утуп алды. Эми алар 4 упай алып, лигадан чыгып калуу коркунучунан арылды. Ньюкасл утса 9-орунга чыкмак, алар учурда тизмеде 14-сапты ээлеп турат. Акыркы сапта Астон Вилла. Жаңылыктар соңунда бир укмуштуу голду көрүп коюңуз. Мексикада Чивас командасы үчүн ойногон голкипер Хосе Антонио Родригес убакыт абдан ыңгайлуу болуп турганын байкап калган экен. Веракрус командасы менен беттешүүдө эсеп 2-1 болгон учурда травмага байланыштуу тайм-ауттан кийин ал 90 метрден ашкан аралыкка топту атаандаштарынын дарбазасына тээп гол киргизип жиберсе болобу. Ар бир футболчу ушундай учур жөнүндө кыялданат болуш керек. Сиздер менен Гүлнара Касманбетова болду. Ободо кайрадан жолукканча саламатта болуңуздар.